Ассаламу алейкум ардактуу мекендеш, барыңызга белгилүү болгондой эле азыркы учурда Т банк жана башка банктарга реестрге түшүп калган мекендештерге бардыгына счеттору жабылган. Ал счеттордон жабылгандан кийин акчаны кантип алам, канча сомго чейин алам деген вопростор уже көп күндөн бери көйгөй болуп келатат. Ошол вопросторго мен өзүм билишимче, өзүмдүн ченемимде силерге жооп берип коеюн туугандар. Биринчиден, Т банктын клиенттери, колдонуучулары реестрге түшүп калган соң, реестрден түшкөн соң уже Т банктын жана башка банктардын счеттору жабылып калды. Ал жабылган себеби негизи эмнеге деген вопроско, бирөөнүн документтери начар, бирөөнүн документтери толук болсо деле реестрге ошибочно түшүп калган деле сөздөр болуп атат. Ал жака ошол жоопторду билиш үчүн кээ бирөө МВДга барып атат, кээ бирөө Сахарага барып атат, кээ бирөөсү жөн эле пока убакыт өткөрсө не болот деген ой менен отурушат. Ошол үчүн туугандар, Т банкта акчаңыздар бар болгон болсо, ошол акчаңыздарды кантип чыгарам деген вопрос менен сиздер Т банкка чаласыздар. Т банкка чалганда алар силерге биринчи очередь МВДге барып туруп, ошол жактан разрешение алып келгиле деп. Бирок ага чейин МВДге барыштын жолун шашылбай туруңуздар. МВДге акыркы учурда барасыз. Ага чейин сиз Т банктан 30 миңге чейин сниматыңыз болот. Эмнеге 30 миң деген вопроско, бир айда чектелүү сумма 30 миң. То есть сизде акчаңыз мисалы үчүн 30 миңден ашык же 100 миңден ашык болгон болсо, 100 миңге чейин сумманы сиз ар ай сайын 30 миңден чыгарсаңыз болот. Или общий негизинде общий чыгарамын деген вопросуңуз менен прям болгон болсо, анда МВДге барып туруп, МВДден уже на основании чего, кандай жолдор менен жабылган, эмне себептерден жабылган деген документацияны чогултуп келтирип, анан кийин счетуңузду жапсаңыз болот. Ага чейин Т банкка чалып туруп, Т банктан сизге 2 Хуторская улицасына жөнөтөт. Ал жакта Т банктын офис эмес, мындай айтканда тет-а-тет сүйлөшө турган жекемеси бар экен. Ошол жака барып туруп сиздер заявление толуктайсыздар. Заявление бергенден кийин ал заявление сразу учеттин немесин жазып берет. И ошонун негизинде сиздер кайсыл номерге которуш керек, ким деген адамга которуш керек жана канча сом которуш керек деген вопрос менен кайрылсаңыздар болот туугандар. 30 миңге чейин бир айдын ичинде жана адан көп сумма болсо ар ай сайын 30 миңден сыймайтынга возможность бар. Барыңыздар ийгилик, барыңыздар сак саламат болуңуздар.